Каримов Алишер Мамашерович 1986 жылы 25 декабрь күнү Кызылка шаарында төрөлгөн. Ушул саясат тармагына дегеле ушул кантип келип калдыңыз? Таштемиров Азиз агайыбыз бар. Ошол агайыбыз түрткү болуп. Ынтымак саясий партиясынын негиздөөчүсү ким жана азыркы күндө Кыргызстан боюнча канча шайлоо округунда катышып жатат? Лидерибиз Маматалиев Марлен Абдрахманович бүгүнкү күндө жогорку кеңеште депутат, жаш кадр, мындайча айтканда Кыргызстан боюнча ынтымак саясий партиясы 32 шаарда катталып, 32 шаарда бүгүнкү күндө агитация иштерин жүргүзүп атат. Саясий партиянын программасы Кызылка шаарына коопсуз шаарды алып келүү. Анын ичинде эрте эскертүүчү сигнализацияларды, жергиликтүү депутаттардын статусу боюнча айтып берсеңиз, жана депутат эмне иш аткарат деген суроо болуп атат да. Себеби кызыктуу жери жергиликтүү депутаттар айлык албаса, ошондой бир кызыктуу учурлар келет экен да. Эми статусу боюнча жана эмне иштерди аткарат, ошону айтып берсеңиз бир. Депутат эл өкүлү деп бекеринен айтпайт ата, эл өкүлү. Элдин сөзүнү ошо аткаруу бийлигине жеткизип берип турабыз. Кызылка шаарында жаңы ачылган Сумая Гранд ресторанын сиздерге сунуштайбыз. Бактылуу күнүңүздү өткөрсөңүздөр болот. Аягындай сонун мүмкүнчүлүк сиздер үчүн жаралып жаткан учуру. Андыктан баарыңыздарга сунуштайбыз. Сумая Гранд рестораны кызматта. Экрандагы номерлерге кайрылсаңыздар болот. Жакшы күндөргө сиздерге кызмат көрсөтөт. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бул чыгарылышта биздин студиябызда конокто өзүбүздүн эле агаларыбыздын бири, тагыраагы айтканда, Кызылка шаардык кеңештин 6-7 чакырылышынын депутаты, бүгүнкү күндө Кызылка шаарындагы ынтымак саясий партиясынын лидери Каримов Алишер Мамашерович агабыз биздин студиябызда конокто. Кош келиңиз. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы, алейкум ассалам. Эң алгач биздин көрөрмандар менен бир аз амандашып алалы. Анан бүгүн бир саясат тууралуу бир кенен маек курсаган да. Келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар, урматтуу Кызылка шаарынын тургундары. Баарыңыздар амансыздарбы? Үй ичиңиздер менен тынчсыздарбы дегендей. Кош келдиңиз да бир жолу студиябызга. Эл менен амандашканча бүгүн бир кененирээк маалыматтарды айтып берсеңиз абдан жакшы болот. Эң алгач эле өзүңүз жөнүндө толугураак маалыматтарды айтып берсеңиз. Чоң рахмат. Сиздерге дагы чоң рахмат. Ушундай шарт түзүп бизди кичине элге таанытуу максатында. Мен өзүмдү тааныштырып өтүп кетсем, мен Каримов Алишер Мамашерович 1986 жылы 25 декабрь күнү ушу Кызылка шаарында төрөлгөм. Ошол ата-энем пенсия убагында ошол Кызылка шаарында жумуш иштерине кылышып, бүгүнкү күндө ушу пенсияда да. Ошол Кызылка шаарында төрөлүп, ошол эле Кызылка шаарында Акбулак айылында анда Панфилов мектеби эле. Азыр Кулматов атындагы орто мектеп болгон, ошол мектепте окуп, 2004 жылы аяктап ал мектепти. Андан кийин эле ушул өзүбүз Кызылка шаарындагы Китеп Батмо университетинде финанс кредит факультетинде окуп, жогорку билимди алып, дипломду болуп, андан кийин ошол үй бүлөлүмүн, 4 баланын атасымын. Ошол эл катары эле Кудайга шүгүр тиричилигибизди кылып, эл катары ушул Россия жумушунда дагы мигрант болуп дагы иштеп келип жүргөн күндөрүбүз болгон. Ынтымак саясий партиясынын негиздөөчүсү ким жана азыркы күндө Кыргызстан боюнча канча шайлоо округунда катышып жатат? Бул ынтымак саясий партиясынын лидерибиз Маматалиев Марлен Абдрахманович бүгүнкү күндө жогорку кеңеште депутат. Ал
ал лидерибиз дагы жаш кадр, мындайча айтканда бүгүнкү күндө 43 жашта. Ошол жаш лидерибизди улап биз дагы ушул партиябызды, жаштарды көбүрөөк койдук. Анан кийин бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча ынтымак саясий партиясы 32 шаарда катталып, 32 шаарда бүгүнкү күндө агитация иштерин жүргүзүп атат. Бул дегени Кыргызстан боюнча эң алдыңкы партия болуп саналып атат да. Шаарларда Кыргызстан боюнча эң көп шаарларда катышкан партия болуп катталган. Ошол себептен биз дагы ошол лидерибизди өмүр баянын окуп чыгып, эмне иштерди аткарат, бүгүнкү күндө дагы ошол жогору жактагы бийликтин аткарып аткан иштерин колдоп, иштерди алып баратат, ушул мыйзам чыгарып, мыйзамдарды бекитип. Ошол себептен биз дагы ушул жаштар ушул партияны тандап, ушул партия менен баратабыз. Азыркы күндө Кыргызстан боюнча эң көп шаарда ошол шайлоого бара жаткан ынтымак саясий партиясы. Ооба, эң туура. Жаштардын азыркы болуп аткан ишке жана келечектеги боло турган иштерге көз карашы алардын башка да. Биз эми мындайча айтканда Союздун дагы аз-маз акырын көрүп калдык. Жаңы мына 21-жылдын кылымдын немеси дешет го, баягы доору дейт, технология. Ошону дагы биз көрүп калдык да, экөөнү тең көрүп атабыз да. Ошол себептен биз көбүнчө жаштарды алдык, себеби алардын жаштардын бул жашоого көздөгөн максаты, көргөн иштери, кыла турган иштери булардыкы башкача да. Себеби ошондуктан биз жаштарды көбүрөөк алып, алардын арасында дагы өзүбүздүн агаларыбыз бар, эжелерибиз бар. Алардан ушул биз жаштар өзүбүз эле баруу эле бир аракет кылабыз. Но бирок ошо үстүбүздө агалар, эжелер болсо, бизге мындай түрткү болот да алар. Инилер мындай кылайлы, инилер мындай кылайлы деген максатта. Анан биздин партияда бардык эле мындай өзүнүн тиричилиги менен, мындайча айтканда, ушул мамлекеттик иште иштеп, ушундай мугалим, бухгалтер, ушундай эле мына айлыкка иштеген талапкерлер да асынан. Мен деле өзүм ушул мугалим болуп иштейм. 70-чи кесип лицейде, ошол жерде өзүм айлыгымды алып эле ушул тиричилигибизди алып кеттик да. Мындайча айтканда биздин партияда мен бизнесменмин, мен мындаймын деген инсан жок. Жалаң гана жаштар, карапайым элден чыккан бир ынтымактуу саясий партия. Эң туура айттыңыз. Абдан жакшы. Анда программаларыңыз боюнча айтып кетсеңиз, ушул саясий партиянын программалары кандай кетип атат азыр? Саясий партиянын программасы Кудай буйруса жакшы, алар бардыгы ушул ишке аша турган эле программалар. Биз эми чоң бир глобальный бир программа жазган жокпуз, чыгарган жокпуз. Ал жерде биринчиси эле ошол шаарыбыздын коопсуздугу. Коопсуз шаар деген долбоорду сунуштап, ушу коопсуз шаарды жогору жакка чейин жеткизип, ушу Кызылка шаарына коопсуз шаарды алып келүү. Анын ичинде эрте эскертүүчү сигнализацияларды, системаларды орнотуу. Алар кайсылар десек, мисалы үчүн камера, сигнализация, мындай аз техникалар көп. Ушул техникаларды, заманбап техникаларды ушу Кызылка шаарына алып келүү максатыбыз бул биринчиси. Анан ошонун эле ичинде анан ошо Кызылка шаарында бизде юридикалык акысыз маалымат алуу борборуну сунуштоо жана ошол борборду ачуу. Себеби көп жарандарыбыз өзүнүн укуктарын билбей же мыйзамдарын көп билбей, көп жерде барып такалып калышат да. Бирөөсүнө барса тияка бар дейт, буга алса аяка бар деп мындай болуп жүрүшөт да. Ошого юридикалык акысыз бир маалымат алуучу борбор
сунуштап ошону ачуу деген максатыбыз болуп атат. Андан кийинки эле максатыбыз ушу дыйкандарды колдоо, багбанчыларды колдоо, фермерлерди колдоо. Ал максатыбыз эми ошол биз да сонун Караванда, Акбулакта жана Жинжигенде основном дыйкандарыбыз ошол жакта. Ошолорго азыр эң негизгиси буларга суу жеткизип берүү. Анан сууну дагы үнөмдөтүп иштетүүчү системаларды орнотуу. Алар эми капельный болушат, ошол системалар чыкты. Ошол системаларды акырындап ошол элге пайдалуу боло турган жагын колдоп, жана ошол элге ыңгайлуу шарт түзүп берүү дыйкандарга. Андан кийинки эле программабыз бул жолдорду, тротуарларды реконструкциялоо жана оңдоо, бул сунуштоо жана колдоо. Себеби бизде мына азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына жакшы иш-чаралар болуп атат. Мына жолдорду оңдоп, өтө сонун иштер болуп атат. Аллеялар курулуп, ошол эле багытта биз ошол азыр эми жолдорубуз оңдолсо, буюрса эми тротуарларга киришсек жакшы болот деген ниеттерибиз бар. Ошону эртең Кудай буйруса депутат болуп барсак, биз ошону сунуштап тротуарларды оңдогонго киришсек деген пландарыбыз бар. Андан кийинки эле программабыз бул ичүүчү суу, таза ичүүчү суу. Ошол ичүүчү сууну бардык Кызылкаш шаарына, бардык аймакка толугу менен жеткизип, ошону элге таза сууну камсыз кылып берүү. Андан кийинки эле программабыз бул шаарыбызга жаратылыш газыны газификациялоо. Бул өзүңүздөр билесиздер, кээ бир участкаларыбызда жаратылыш газы кээ бир үйлөрдө бар, кээ бир аймактарыбызда жок да. Ошону ошол шаар боюнча газификацияны ошол шаарыбызга жайылтуу, бардык үйгө. Аны эми жогору жак менен кат жөнөтүп, байланышта болуп, биз эми как эл өкүлү болуп, Кудай буйруса барып калсак, ошо элдин көпүрөсү болуп, биз жогору жакка жеткизип, ушул пландарды аткаруу. Негизги биздин программабыз ушундай. Программаңыз да жакшы экен. Бир четин эле айтып өттүңүз окшойт. Мындан нары эгерде сиздердин партияңыздар ишке ашып, ошол шайлоодон ийгилиги менен өтүп калса, дагы көп ийгиликтерди жаратсаңыз. Кудай буйруса. Жакшы. Ушул саясат тармагына деги эле ушул кантип келип калдыңыз, жана сизди ушул саясат тармагына алып келгенге ким түрткү болду деген суроону да бергим келип атат. Биздин көрөрмандарга деле кызык болсо керек. Өтө мындай кандай десем, мен жүрөгүмдөгү суроо болду деп ойлойм. Себеби мен буну өзүнүн ар бир нерсенин өзүнүн убактысы болот да, айта турганчы. Анан ушул убакыт келди деп мен ойлойм. Себеби бул көбү билбейт. Ошого мен биринчиден эми бул саясатка келгеним жаратканыбыздын колдоосу менен, анан элдин колдоосу менен ушул 2 сазып 6-7 чакырылыштын депутаты болдук. Бул эми Алланын буйругу. Бирок бул буйрукка дагы түрткү болгон инсандар бар. Биринчилерден болуп, биздин ошол жаш кезибизде тренер болуп, бизге ага болуп, бизге устат болуп, жол көрсөтүп жүргөн Таштемиров Азиз агайыбыз бар. Ошол агайыбыз түрткү болуп, ошол силерди сунуштайлы, ушул партия менен кыймылдагыла деп. Анда 2015-2016 жылдары биз анда Кыргызстан саясий партиясы менен барганбыз. Ал партияда ошо Кызылкаш шаарында лидер болуп, бүгүнкү күндөгү мэрибиз Асылбек Жоробаевич Кыргызстан партиясында лидер болуп, ошол киши дагы түрткү болгон бул саясатка келип. Ал агаларыбызга ыраазычылык билдиребиз. Эми ушундай ал маалда мен 30 жашта жаш элем, түрткү кылып азыр ошолордун түрткүсү менен Кудайга шүгүр азыр эл менен иштешип, колубуздан келишинче ошол Кызылкаш шаарын өнүктүргөнгө салымыбызды кошуп келе атабыз. Деги эле ушул жергиликтүү
кеңештин жергиликтүү депутаттардын статусу боюнча айтып берсеңиз. Жана депутат эмне иш аткарат деген суроо болуп атат да. Себеби кызыктуу жери жергиликтүү депутаттар айлык албаса, ошондой бир кызыктуу учурлар келет экен да. Эми статусу боюнча жана эмне иштерди аткарат, ошону айтып берсеңиз бир. Өтө маңыздуу суроо бул. Биз мына азыркы бүгүнкү күндө элдер менен жолугушуп агитациялар жүргүзүп атабыз. Ошол жерде көп билбеген шайлоочулар бар экен. Силерде айлык барбы деген суроо болду. Бизде айлык жок десек, анда эмне агитасыңар? Не кызыгы бар? Ошол суроо бизге деле кызыктуу болуп атат да. Эми бул кандай десек, ар бир жарандын өзүнүн ичиндеги милдети, укугу деп билем да. Себеби биз эми ал жерге барып, мен бир ишке барайын же мен бир акча табайын деген ал жерде акча жок. Биз депутат эл өкүлү деп бекеринен айтпайт атат, эл өкүлү. Биз элдин өкүлүбүз, эл бизди шайлап берет. Биз ошол жерге барып, элдин атынан, элдин көйгөйүнү аткаруу бийлигине айтабыз. Бул жерде эки бийлик бар, бирөөсү шаардык кеңеш, бирөөсү аткаруу бийлиги, бул мэрия, ДМС. Биз ошолордун элдин сөзүнү ошо аткаруу бийлигине жеткизип берип турабыз да. Анан силер айтмакчы, ал жерде айлык жок. Биз ошол элдин эле сөзүнү ошол жогору жака жеткизели. Керек болсо жогорку кеңешке, жогорку бийликте отурган бийликтегилерге жеткизели деген максатта. Бул элге кызмат кылуу гана максат. Анан депутат эмне аткарат деген суроо бердиңиз. Бул депутат ошол элдин сөзүнү аткаруу бийлигине жеткизип берет. Анан бюджет болот, шаардын бюджети. Бул шаардын бюджети дегенде бул элдин бюджети да, элдин акчасы. Элдин акчасын ошо элге туура багытта керектүү, эң орчундуу жерлерге акчаларды бекитип берүү биздин депутаттардын, шаардык кеңештин иши. Ушул бюджетти бекитип берет, аткаруу бийлиги аткарат. Шаардык кеңеш ошол аткарган иштерди көзөмөлдөйт. Ушул эле иш негизиненчи. Негизинен эл өкүлдөрү катары ошол бюджетти бекиткенге жана ошол аткаруу бийлигине көзөмөл жүргүзөт экенсиздер да. Анан эми бул жерде дагы эми айтчу нерсе, сунуштарды бере алат. Мисалы үчүн инвестор болуп калса, аткаруу бийлигине инвесторлор бар, ошого бир жер участкасын карап бериңиздер. Андан кийин ушул жеке ишкерлер кайрылышы мүмкүн. Биз мындай кичи завод ачайлы деп атабыз, ошого көмөк көрсөтүңүздөр десе, аларды биз сессияда карап, сунуштап, ошол маселени чечкенге аракет кылабыз да. Ошол. Абдан жакшы. Мына ушундай иштерди аткарып экен, урматтуу көрөрмандар. Көпчүлүк көрөрмандар түшүнбөй атса керек. Депутат эмне иш аткарат? Жергиликтүү депутат болсо, анткени алардын айлыгы деле жок деп көп адамдан угуп калам. Сиздерге ошол суроого так маалымат алып бердик. Ошол саясаттан сырткары эмне жумуштарды аткарасыз? Ал жөнүндө дагы айтып кетсеңиз. Саясаттан тышкары биз мына 2020-жылга чейин карантин, коронавирус болуп эме болгонго чейин биз ошол эрежеси РУШ боюнча машыктыруучу болуп иштейт элек. Ал жерде дагы көптөгөн Кыргызстан чемпиондоруна, ошол башка чет мамлекеттерге барып урушуп, Кыргызстандын кызыл кыянын аз гана болсо дагы атын чыгарып жүрдүк. Карантинден кийин карантинде ошол спорт залларды убактынча жаап турганына байланыштуу агайлыкты машыктыруусун таштап, ошодон бери ушул 7-чи кесип лицейде дене тарбия жетекчиси болуп иштеп жүрдүм. Азыр 70-те
иштеп атам, 70 кесип лицейде дене тарбия жетекчиси болуп. Андан сырткары эми ушу коомдук иштерге мына негизинен ушул жаштарды Кызылкаш шаарындагы жаштарды бириктирүү максатында ушул өзүбүз мурда 3-4 жыл алдын баштаган элем бул ишти спорт чөйрөсү жагынан. Азыр мына АЭС лига деп ошо футбол боюнча турнирим бар, ошолорду өткөзүп жаштарды биримдикке, ынтымактуулукка, достукка чакырганча ушул иштерди жылына өткөзүп келатабыз. Демөөрчүлөрдүн тарап жардамы менен, жаштардын жардамы менен ушуну өткөзүп, ушул иштерди дагы акырындап өткөзүп атабыз. Эми буюрса бул ишти токтотпойбуз. Буюрса бир гана футболдон эле эмес, башка иш-чараларды дагы ушул жаштарды бириктирип, ынтымактуулукка, биримдүүлүккө, достукка чакырып, Кызылкаш шаарыбыздын аз болсо дагы салымын кошуп, Кызылкаш шаарыбызды өнүктүргөнгө. Ошол максатта. Негизинен спорт тармагында ушундай эмгектенип, жаштарды биримдикке чакырып келатат экенсиз. Спорттун кайсыл бөлүгүнөн көбүрөөк басым жасап атасыз? Азыр басым эми көбүнчө азыр футболдон болуп атат. Себеби футбол билесиздер, бул дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы спорттордун бири. Ошол үчүн ошол футболду тандадык. Ошол футбол бизде азыр Кыргызстан Республикасында дагы азыр өнүгүп атат. Себеби футбол федерациясынын президенти дагы азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой генерал полковник өзү президент болуп, азыр футбол федерациясы өтө чоң деңгээлге чыгып атат. Күчтүү басым менен футбол чоң деңгээлге чыгып атат. Ошол себептен биз дагы ошо футболго басым кылып, ушул футболду ушу Кызылкаш шаарында жайылтып, мисалы үчүн жаштарыбыз көп да, кээ биркилер кызыкпагандар бар, ошолорду кызыктырып, ушундай жакшы приздерди коюп, чтоб биздин жаштар мындай зордук зомбулуктан арылып, ушул спортко чакыруу, спортко келүү максатында. Кудайга шүгүр, бүгүн Кызылкаш шаарыбызда спортко салым кошкондор, спорт чөйрөсүндө жүргөндөр өтө көп. Жакшы, азыр бүгүнкү күндө жаштар дагы өтө мындай жакшы багытта өсүшүп атат. Технология кылымы дейт, бул технология бардык техникалар чыгып, азыр бардыгы компьютер, телефон ушундай маалда жүрөбүз да. А биз ошого карабай ушул спорт чөйрөсүн дагы кошо алып кетебиз. Абдан жакшы. Спорт тармагын өнүктүрүү максатында чоң бир иштерди, аракеттерди кылып келатат экенсиздер. Биздин жетекчилерибиз, биздин саясий партиянын лидерлери ушундай бир спорт тармагына көп көңүл бурса, мен ойлойм, келечек ошол футбол тармагында дагы жакшы бир жыйынтыктарды көрсөтөт деген ишеничтебиз. Абдан сонун. Эми ошол ынтымак саясий партиясы менен жергиликтүү шайлоого аттанып атасыздар. Алдыдагы максаттарыңыздар кандай? Жана ошол өзүңүздүн максаттарыңыз кандай? Ошол биргеликте айтып өтсөңүз. Максат эми бир эле менде болбосо керек. Максат бардык Кызылкаш шаарынын жаранында, Кызылкаш шаарынын тургунунда, ушул мамлекетибиздин ар бир жарандын максаты болот. Бул ошо Кыргызстан мамлекетибиз өнүккөн мамлекеттердин арасына катарына кошулса деген максат. Ошол эле максатта биз ушу Кызылкыя шаарыбызды ушул дүйнөгө таанытпаса дагы Кыргызстандын алдыңкы шаарларына, өнүккөн алдыңкы шаарларына кошсок деген максат. Анан келечек бул жаштардын колунда демекчи, биз ушул айрыкча басымды ушул жаштарга коюп кетет элек. Себеби биз деле эртең убактыбыз келет, андан жаш бизден кийинки поколениялер келип, алар ишти алып кетиш керек да. Биз азыркы жаштар кандай уюмдуу, ынтымактуу, биримдиктүү дос болгон болсок, бизден кийинки жаштар дагы ошондой
багытты алып кетишет деген максатта. Кызылка шаарыбыз өнүксө деген максат. Бул бардык эле жаранда бар. Андан кийинки максатыбыз эми ушул Кызылка шаарынан бир жакшы, бир татыктуу, элге күйгөн бир кадр чыгаруу максат. Себеби бул кадр болбосо азыркы заманда кыйынга тетет. Жергиликтүү кеңеште эле эмес, жогорку кеңешке дагы кадр чыгаруу максаты бар, демек. Максат ошондой. Жогорку кеңеш, может, министрлер кабинетинин бир бутагында болсо дагы бир кадрыбыз болсо, ал бизге ушул жердеги жергиликтүү кеңешке, жергиликтүү администрацияга кыйла мындай пайдасы тиет. Себеби саясат система ушундай. Өзүбүздүн шаарыбыздан азырындай карасак жогору жакта бир кадрыбыз жок сыяктуу да. Азыркы учурда Кызылка шаарында Кызылка шаарынын тургундарынан жогорку кеңеште депутат жок болсо керек. Же барбы? Кызылка шаарынан, именно Кызылка шаарынан жок. Бизде ошол мурдагы жогорку кеңеште өзүңүздөр билесиздер, партийный болгон, анан одномандатный болгон да. Ошо одномандатныйдан же Каданжай Айдаркен Кызылкая округунан бизден депутат болуп ошо Атажанов Рыспек Исламович депутат болуп, ошол киши деле Кызылка шаарына, себеби алдын аймагы да. Себеби ошол киши ар жогорку кеңеш сессиясы болобу, отуруму болобу, биз кабар алып турабыз, көрүп турабыз. Постоянно чыкканда ошол Кызылка шаарында мындай проблема болуп атат. Кызылка шаарында мындай кылып бериш керек, Кызылка шаарына мектеп кылып бериш керек деген. Кызылка шаарына ушул көйгөйлүү маселелерди көтөрүп, ошол жерде маселелерди кабыргасынан коюп чечип берип атат. Ал кишиге да ыраазычылык билдиребиз. Кудай буйруса, Алишер агабыздын максаттары, ниеттери дагы абдан жакшы экен. Кызылка шаарынан дагы жогорку кеңешке бир жакшы бир кадр чыгып калса, балким дагы өнүгүү жолуна өзүнүн салымын кошот деген ойдобуз. Биз да кошулабыз ушул ниеттерге, максаттарга дегендей. Анда эфирдин аягында эми элге кайрылуу болсун, эркин микрофон болсун. Жакында мынакей 17 ноябрь жергиликтүү кеңештин депутаттыгына шайлоо болуп атат, урматтуу көрөрмандар. Татыктуусун тандап, сиздер дагы шайлаганга аракет кылыңыздар. Ынтымак саясий партиясынын лидери Алишер агабыз эркин микрофон болсун анда. Чоң рахмат, урматтуу Кызылка шаарынын тургундары жана шайлоочулар. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2024 жылдын 17 ноябрь күнү жергиликтүү кеңештин депутаттыгына шайлоо болот. Ошол шайлоого баарыңыздар активдүү катышып бериңиздерди суранабыз. Себеби бул шайлоо Кызылка шаарынын өсүшүнө сиздер дагы салымыңыздарды кошкон болосуздар. Ошого баарыңыздарды чакырып кетем шайлоого. Активдүү катышып бериңиздер. Андан кийин ошол Кызылка шаарында 5 партия бар. 5 партиянын өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөр каалаган партияга добушуңуздарды бериңиздер. Бардык партия тең, 5 партия тең өтө мыкты партия. 5 партиянын талапкерлери да өтө мыкты талапкерлер. Кызылка шаарына, Кыргызстан мамлекетибизге күйгөн инсандар. Ошолордун арасында биздин да партия Кызылка шаарына салымыбызды кошолу, өнүп өсүшүнө, экономикалык, социалдык жактан өнүп өсүшүнө салым кошолу деп биз дагы аттандык. Ошондуктан сиздерге кайрыларыбыз келип, жүрөгүңүздөрдү кайсы партия ыңгайлуу болсо, ошол партияга добушуңуздарды берип шайлап кетишиңиздерди суранабыз. Дагы бир жолу ошол айтарым, ынтымак партиясын дагы шайлашыңарды суранып кетебиз. Баарыңыздарга чоң рахмат.
үй бүлөңүздөр менен, эл журт менен, Кызылкаш шаарыбыз, мамлекетибиз амандыкта болобу, тынч болобу, асманыбыз ачык болсун. Баарыңыздардын үйүңүздөргө бекен ынтымактык кенен берекесин, кенен рызкысын берген болсун. Баарыңыздарга чоң рахмат. Сиздерге дагы назириним чоң рахмат, ушундай шарт түзүп, бизге ушундай элге кайрылуу жасап бергениңерге. Рахмат. Ишиңиздерге ийгилик болсун, ден соолук болсун. Урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү чыгарылышта бүгүнкү биздин мейманыбыз Алишер агабыз болду, Ынтымак саясий партиясынын лидери. Урматтуу көрөрмандар, анда татыктуусун өзүңүздөр тандаңыздар. Ынтымак саясий партиясынын номери 5 номерде экен. Татыктуусун тандап өзүңүздөр добушуңуздарды бериңиздер дейли. Кайрадан эфирде көрүшкөнчө анда сак саламатта болуңуздар. Саламатта болуңуздар.